Клипта Эрмис Сыдыков өз колу менен декорация жасап атат. Негизи клиптин башталышы биринчи ырдан башталат да. Ырды заказ келгенде мен ырыңарды угайын деп биринчи акчасынан да биринчи ошо ырга маани берем. Ыр келгенде ырды угуп, ага мен клип тарта аламбы же тарта албаймбы? Ошону биринчи чечип алабыз да. Ырды эсте бизге жагып, тарта ала турган болсок, анан кийин клиптин акчасын басым келишебиз. Анан баасы келишкенден кийин анан ошонун үстүнөн иштеп баштайбыз. Клиптин эң баштапкы этапы сценарийден башталат да, идеядан башталат. Менде идея болсо мен айтам, кээ бир ырчылар болсо өздөрүнүн идеялары менен келет. Мага ушундай клип керек, мындай клип керек деп. Анан алардын идеясы мага жакпай калган учурда мен өзүмдүн идеямды айтам да. Кээде ушундай случайлар болот. Ырчынын идеясы мага жакпайт, менин идеям ырчыга жакпай калат да. Ошентип клиптер тартылбай калган учурлар көп болуп калат. Ошон үчүн биринчи идеяга көңүл бурам. Кээ бир ырчылар бар, Европаны туураган, азыр бизде аябай көбөйүп атат да. Мага мондай кылыш керек, мага мындай жалаңач кызды тартыш керек, же болбосо кыска кийинген кыздар тартыш керек деп айтып калат. Анан андайлар тартканга менин эмем барбайт да. Үйдө ата эне дегенде бар, эл деген бар, анан көп учурда ошондойлорду отказ кылып коем да. Анан кийин если идеяларыбыз келишип, ойлорубуз бир чыгып калса, биринчи очередь идеядан кийин сценарий болот. Сценарий жазам. Сценарий бүткөндөн кийин ал ырчынын менеджери же болбосо мен өзүм менеджерим тапшырып, ошо сценарийге эмне керек? Үй керек, машина керек, актриса, актерлор керек, бүт даярдайбыз. Баары даяр болгондон кийин анан выбор натуры деп коет. Мен өзүм чыгып алып, ошо клипке кандай месталардан тартыш керек. Ошо сценарийге жараша место издейбиз да. Место табылгандан кийин анан кийин съемкага киришип баштайбыз. Съемка болсо где-то 3 күн, 4 күн ушундай съемка болот да. Эң негизгиси клип тартканга азыр Red One деген камералар бар. Ошолор аябай жакшы. Бирок биздин ырчылардын бюджетине кичине кымбатыраак болуп калат. Себеби анын арендасы бир күнгө эле $350 болуп калат да. Светтерди кошкондо где-то $500 бир күнгө. Ошон үчүн бизге эң минимальный бюджет менен фотокамера менен тартабыз. Sony деген менен тартабыз. Ал өзүбүздө бардык техникалар. Ошолор менен тартабыз. Где-то Sony'лердин аренда алганда деле бир күнгө 2000-3000 сомдун тегереги болуп калат да. Анын көпчүлүгү айтып берет, сен эмнеге биздин клиптер Өзбекстандыкындай же Казакстандыкындай чыкпайт депчи. Ошонун себеби ошо техникада болуп чыгат да. Себеби бизде деле андай идеялар болот. Ал идеяны ишке ашырыш үчүн бизде биринчиден ошо техника жагы кымбат. Мисалы мен бир ырчы келсе, мен күнүнө $500 расход кылам техникага эле. Ал минимум $500 расход кылып тартам десем көнбөйт да. Биздин ырчылар деле өтө эмес да, бюджети чоң ырчылар көп эмес да, аз да. Ошогон өзү деле кичинекей эми чынын айтканда биздин техника любительский эле болуп саналып калат да. Фотоаппарат баары фотоаппарат болуп калат да. Казакстанда, Өзбекстанда менин тааныштарым бар, режиссерлор. Алардын иштегенин көрүп оозубуз ачылат. Себеби алардын оператору башка болот, режиссеру башка, монтажеру башка, гримеру, художниктер болот. Бир эле клипте жок дегенде бир 5-6, минимум 5-6 адам иштейт да. Бизде болсо, мисалы мен өзүм оператор болом, өзүм режиссер болом, өзүм художник болом, кээде өзүм гример болуп калам да. Анан бир адамдын энергиясы ошончо жака тараганда кичине кыйын болуп калат да бизге. Ошон үчүн биздин клиптер ойлойм ошо чет өлкөнүкүнө жетпей калган жагы да ушудан болот го депчи. Кызыктуу окуялар көп эле болот. Бир жолу Данияр Эрматовдун клипин тартып атып, Данияр атайын салонго кеткен. Биз опера балеттин ичинен тартмакчы. Барсак ошол күнү опера балетке эме болуп калыптыр да. Президент келет экен да. Бизди киргизбей койду. Биз толтура техниканы аренда алганбыз. Ошондо жалган айтсам бир $300 расходко алганбыз да, техниканы алып опера балетке кирсек эле ушундай деп калды. Анан этеден Даниярга айтыштан коркуп ал эметет да, жини келет да. Ойлонуп атсам жасаанын формаларын алып, тиктирген формаларын кийип келип калды. Эмне болду дейт, ушундай болуп калды десем,
жаман эмес түшкөн да, мана айтышып көчөдө калганбыз да. Даниярдын жасалып чачтарын, лактарын көрүп алып эле күлкүбүз келет баарыбыз. Ошондой эмелер көп болуп калган. Клипти тартуу бюджети чын айтканда где-то $1000 тегерегинде болот да. Ага жетпей калат, кээде жетип калат. Анан кээ бир кырсыларга таң калам. Мен мисалы көбүн эле клип тартам, анан айтып калат да, мен $3000 тартырдым, $4000 тартырдым деген, ал баары калп нерселер да. А так максимум $2000 болушу мүмкүн, эң максимум. А так эми 1-2 эле ырчылар 3000-4000ге тартырбаса, 90% ырчылар где-то $1000 тегерегинде эле болот да. Нокаттан болом, өзүм нокатта окуп жүргөндө мен той тартчу элем да. Кичинекей камера алып берген, анда мен 8-класс элем. 8-класстан 11-класска чейин айылдагы тойлорду бүт тартып, ошондон улам окууну бүткөндөн эмнеге тапшырсам деп бүтүп атып ойлонгом да. Бишкекке өзүм двоюродный акем бар, ошол режиссерскийде окуган, бизде операторский бар, кел оку деген, анан ойлонбой эле сразу ошо искусство институтуна кинооператор бөлүмүнө тапшырып, ошол жерде 5 жыл окудум операторский кесиптен. Окуп жүргөндө бирок клипмейкер болом деген 5-курска чейин бирде оюм жок болчу. Анан 4-курста бизге агай тапшырма берип калды. Баарыңар экзаменге клип тартып келесиңер деп. Этадан камерамды алып чыгып, ошо бичи бир бала эле ошол экөөбүз клип тартып келгенбиз биге. Анан эң жакшы клип меники болуп, экзаменден жакшы баа алгам да. Анан дагы бирөө келип, мага да ушуну тартып берчи дейт, ага тартам. Дагы бирөө келет, ошентип отуруп эме келип калды. Данияр Эрматов менен таанышып калгам да. Алар да клип тартырабыз деп келишип, анан экөөбүз ошол жерден таанышып, агын Токто жаным деген ырына клип тартканмын биринчи жолу. Эми ырчылардан. Ал клип жакшы ийгиликтүү болуп, Даниярга да, мага да көп ийгиликтерди алып келген да. Анан ал клипти көрүп, КТРдегилер чакырышкан, башка ырчылар келген, ошентип. Ошондон бери эле мен клипим токтобой келет да. Мындай заказдан биринен эметип, киного негизи кесибим боюнча кинооператормун да. Киного дагы заказдар көп келет, бирок клиптен бошобойм такыр элечи. Күнүгө клип болуп эле ошентип калдым. Клипмейкер болуп калдым да. Жок жерде эле.